Область боюнча 38 кеңештин ордуна 17 кеңеш азыр шайланып атат. Мандаттардын саны кыскарган. Бул жолку өнөктүктүн башкы өзгөчөлүгү жарандар үчүн аралыктан шайлоого мүмкүнчүлүктүн түзүлүшү болду. Бул боюнча алдын ала арыздарды кабыл алуу иштери таласта жигердүү жүрдү. Бул шайлоодо бир нече жаңы процедуралар да киргизилип атат. Анын ичинде аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү. Биз Талас областында бир аралыктан добуш берүү участканы ачтык. Ал участкага азыр 349 шайлоочу катталды. Анын көпчүлүгү ушул Альянс алтын вахталык метод менен иштеген жарандар, ошондой эле аскердеги кызматкерлер жана башка мен ойлойм окуп жаткан жаштар. Анткени ушул аралыктан добуш берүүгө 70% берген арыздардын ичинде ал жаштардын арыздары болуп атат да. Учурда шайлоо тилкилери такталып даярдалган. Ошентсе да айрым кемчиликтер белгиленди. Жана пандусу жок 5 шайлоо участкасын пандус менен камсыз кылышыбыз керек. Пандус менен камсыз кылып, ушул шайлоо күнү келгенге чейин 15-14-нө чейин ушул иштерди бүтүрүшүбүз керек. Андан сырткары жана шайлоого чакыруу, элдерди чакыруу маселесинде кичине этияттык менен иш алып барыңыздар, агитацияга айланып кетпесин. Биз эч кимдиге үгүттөбөйбүз, баарыңарга айталы. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы эң башкы максат таза шайлоону камсыз кылуу экенин жана бул үчүн баардык күч багытталганын белгиледи. Андыктан ар бир шайлоочу тандоо мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбай, добуш берүүгө активдүү катышып, келечекке кайдыгер карабашы керек. Эң башкы маселебиз ошол. Биз туура тандасак, аныкында иштеп, жана айтып атпайм, иштеп бере турган биз мыкты азаматтарыбызды тандап алышыбыз керек да. Мыкты жигиттерди, келин кыздарды мына ошолорду тандап алсак жарашат да. Атуулдук милдетибизди аткарсак, шайлоого барып, туура тандап, туура талапкерлерди тандасак, биз өзүбүздүн ушу облустун өсүп өнүгүшүнө кошкон салымыбыз деп эсептейм. 17 ноябрда өтө турган шайлоодо Талас облусу боюнча айылдык кеңештерге жалпы 346 талапкер аттанып жатса, Талас шаардык кеңешине 31 мандат үчүн талапкер таналат. Нурузбек Шабдонбек уулу, Элхан Арстанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.